ичиңне сом дүкөн турбайбы, баары бар экен. Кара. Италиядан келген кесме. Суджук. Чучук эле десең. Түрктөрдүн сужугу да амай. Жака, И, сен момдайлар жасай аласыңбы? бимар турганда эмне кыласың жасатып? Кайсыл жактан соода кылууну аял заты билет. Биздин коомдо негизи айымдардан аябай көп нерсени талап кылышат да. Айым аябай кыйын болуш керек, акылдуу болуш керек, мындай, короче, робот болуш керек да. Робот болуш керек, анан ошондо гана жагасың да. Бирок бир нерсени унутуп калып атабыз. Ушул айым бактылуу болсо, бул үй бүлөсү бактылуу, коом бактылуу, мамлекет бактылуу дегендей да. Анан айымга кандай туура мамиле кылыш керек? Айым негизи эркек менен биз баягы өмүр бою деген биз эме алып келгенбиз да, мындай талашып келгенбиз да. Кимиси кыйын же болбосо кимиси өйдө иерархия боюнча эркек чын эле өйдө турат айымга, аялдарга карагандачы. Ар бир эркек болобу, аял болобу өзүнүн орду билсе эле, өзүнүн ордун билсе, анан өздөрүнүн мындай аткара турчу милдеттерин билсе эле, мен ойлойм, жашоо кичине жеңилирээк болмок депчи. Бул жерде деген, мисалы үчүн, айымга кандай туура мамиле кылууну биз аялдар балдарыбызга кичинекей чагынан үйрөтүшүбүз керек. Антпесе биз эркектерди мынтип өстүрүп атабыз да, сага баары боло берет. Сен эркексиң, эчтеке болбойт. Кызга болсо болду, оозуңду жап, акырын жүр, акырын бас, мындай кыйгачыңан бас деп, мындай бир керек болсо даже мындай тамак ичкенде да сен деген кыз деп коет. Антпе, монпе деп отуруп, чоңойгондо ал кыз комплекс аябай көп болуп, таарынычы көп болуп, ал таарынычтын баардыгын тең эркектерден чыгарып атат да. Сүйүүгө муктаж айымдар аябай көп чоңоюп атышат. Себеби кичинекей чагынан баштап эле сүйүүгө муктаж болгон кыз кийин чоңойгондо дагы баарынан сүйүүнү сурап калат экен. Эркектерден, кайненесинен, кайнисинен, там, я не знаю, там, жумушкаранын руководителинен сурап калат экен да, сүйүнчү мынтип кайырчу болуп калат экен да. Мени жакшы көргүлөчү, карагылачы, мен аябай жакшы кызмын деп. Анан аябай жагайын деп атса эле эч ким баалаган жок да. Анан ошол жерден таарынч пайда болот экен, ошол жерден жана оорунун баары пайда болот экен. Ошондуктан айымдарга туура мамиле кылышты үй бүлөдө да, үй бүлөдө болот. Ошол эле апасы көрсөтүш керек. Кандай туура кылыш керек. Ошол эле апасы эркек баласын тарбиялаш керек. Айымга кандай туура мамиле кылыш керек экенчи. Негизи айымга мен ойлойм, эң эле туура мамиленин бири бул аярлоо айырлап караш керек да. Себеби деген чын эле биз айымдар аябай жумшак келебиз, сезимтал келебиз. Анан эч качан бирөөгө салыштырбаш керек айымдарды. Анан дайыма комплимент айтып туруш керек. Болду, бактылуу жашоо обеспечено. Анан деле эч качан айымдардан мындай талап кылбай, сурансаңар, батыраак результат аласыңар да. Сен момуну жаса, монтпейсиңби дебей, ушу жасап койсоң жакшы болот эле. Мен сулуу аялым ушинтип койсо аябай сонтем эле, тамак да сонун жасайт деп, мындай жылуу сөздөрдү көп айтса эле, кандай гана айым болбосун, баары бир мындай ошо күйөөсүнө дагы 2 эсе көбүрөөк кылганга, 100 эсе көбүрөөк жакшы кылганга аябай аракет кылат да. Элестетсеңер, жаңы үй бүлө үйлөндү да, баары жакшы болду, 3 жыл өттү, 5 жыл өттү, там 10 жыл өткөндөн кийин мүмкүн күйөөсү бирден болуп тарынтып алды. Же болбосо бир башка бирөө менен кармалып калды дейли да. Бир нерсени унутпашыңар керек. Аял эч качан унутпайт. Ал өлүп баратканда дагы ошону айтып өтөт да. Бирок көп айымдар ошол нерсени балдар үчүн, үй бүлө үчүн, же болбосо өзү жакшы көргөн үчүн макул унутуп калайын дейт да. Унутуп калайын деп жашайт, бирок эч качан унутпайт. Эгерде сиз ошого даяр болсоңуз, эгерде сиз ушул нерсе менен мындай справлять эте алам десеңиз, анда мындай аябай жакшы аракет кылып, мен чалындым, мен мүдүрүлдүм, мен оңолом, момундай болот деген айткан сөзүңүзгө турсаңыз эле, мне кажется, баары эле жакшы болот да. Эми кандай деп айтсам, баарыба жылуу сөз жылаанды ийинен чыгарат дейт. Ошондой эле жылуу сөзгө негизи эле эркек дагы, айым дагы биз аябай муктажбыз да. Вообще эле негизи эле жашоодо эгерде сен айта турчу жылуу сөзүң болбосо, оозуңду улчу ачпай эле койшуң керек экен да.
3 бир тууган агам бар. 2 иним бар болчу, алар каза болуп калган. Ушул эркектердин арасынан менин агам бар, Темир деген, Темир аба дейбиз биз. Ошо Темир абамдын мени астыңа кетейин деп, жулуу жүр, мындай бир кичинекей, мен өзүмдү кичинекей кыздай сезип кетем да. Ушундай бир астыңа кетейин деп бир заботасы менен чалып, мага эчтекенде эле кереги жок, бирок ушунчалык жылуу сөздөрүн айтканда, ошо Темир абамдын жылуу сөздөрү мени аябай жүрөгүмдү жылытып, бир жашоо керемет көрүнүп, аябай сонун болуп калат да. Ошондой моменттерде бир өзүмдү аябай бактылуу сезем. Анан өзүм негизи аябай барктайм да ошондой моменттердичи. Негизи эле айтып атпаймынбы? Эгерде сиздин адамга болгон айта турчу жылуу сөзүңүз болбосо, лучше эчтеке айтпай эле коюш керек экен. Жаман сөз, баягы айтылган замечаниянын баардыгы тең терис четиде толтура экен да. Мен азыр ушундай принцип менен жашайм. Эгерде мен бирөөгө айта турчу жакшы сөзүм болбосо, мен лучше унчукпай эле коеюн деп. Эркек киши ойлойт да, аялга менден акча гана керек деп. Анан же болбосо менден жалаң гана кымбат баалуу белек керек деп ишенип койгула. Силер мага, мисалы үчүн эркек киши любой эле адамга айымга $1 миллион берип, бирок отношениясы жаман болсо, ошол $1 деле жардам бербейт. Ошол кымбат баалуу белек берсе жакшы, конечно, бирок эгерде ага караганда кылган мамилеси, кылган сыйы, айткан сөзү ошо кымбат белектерге караганда 1000 эсе өйдө турат да. Көрсө деген жашоодо баягы кыз бактылуу болуш үчүн атасы менен бактылуу болуш керек экен да. Атасы менен жакшы мамиледе болуш керек экен. Ошондо гана ал чоңойгондо эркектерге болгон ишеними артат экен, эркектерге болгон сыйы артат экен. Себеби ал жашоодо эркектерди призма деп коет го, же болбосо өзүнүн атасы аркылуу кабыл алат экен эркектердичи. Менин атам ушундай болчу, ал ойлойт экен, анда бүткүл эркектердин баары менин атамдай деп. Ошондуктан колдон келсе эркек киши кызына аябай мээрим бериш керек экен. Аябай мээрим бергенде гана кыз бактылуу болуп чоңоет экен да. Ичиңине сонун дүкөн турбайбы? Баары бар экен. Кара. Италиядан келген кесме. Сужук. Чучук эле десең. Түрктөрдүн сужугу да амай. Жага. Сен момундай эле жасай аласыңбы? Бимар турганда эмне кыласың жасатып? Кайсыл жактан соода кылууну аял заты билет.